Инстаграмдан чын эле акча тапса болобу. Же болбосо жана Инстаграмдагы мажорик баланын историясы жөнүндө. Негизгиси анын схемасы кандай иштейт? Сиз ага акча төлөйсүз, 300 сом же 500 сом. Анан ал сизге айтат. Короче, Инстаграм аккаунт ачасың, ага ушундай акчанын сүрөттөрүн жүктөйсүң. Дагы кыйын кыргызга же МКСке реклама бересиң, что сен элди акча тапканга үйрөтөсүң деп. Анан элдер через сенин эмең аркылуу сага келет дагы анан сенден сурайт, канча акча табасың деп. Аларга айтасың 300 сом төлө, мен сага үйрөтөм дейсиң. Вот ошентип алар төлөсө, тиги күнүнө сен ушинтип акча табасың дейт. Болду, бүттү. Негизгиси достор, Инстаграмдан чын эле акча тапкыңыздар келсе, биринчиден вайнер болушуңуз керек. Вайнер боло албасаңыз бир бале кылышыңыз керек. Чтоб элге жаккадай болуп, публикага жаккадай болуп. Андан кийин гана анан же болбосо МКСте болуп видео чыгарышыңыз керек. Канча көп подписчигиңиз болсо ошолорго реклама берип, анан акча тапсаңыз болот. Инстаграмдан ушундай. Ал эми то, что жанагы үйрөтүп аткан баланын схемасы болбойт. Ал аферизмге кирет. Вот и все. О том, что тиндей, мындай деген ал жок. Кийин мурун Лалафодо да чыккан ушундайлар. Работа деген жерине акча үйрөтөм, тигине мындай деп. Жалп эметсең, ушундай 300 сом төлө, анан мен сага үйрөтөм. 300 сом төлөсөң, ушинтип толтура объявление чыгарасың, анан чалсаң, анан 300 сом аласың. Ошондой болчу. Ошондуктан достор, нормальный жумушка иштейли. Акча тапкыңар келип атса, аябай эле. Биринчи профессионал болуш керек. Любой каякта иштеп атпа, ошону үйрөнүшүң керек жок. Андан кийин анан акча өзү келет деген сөз бар да. Эгер сен соответствующий профессионал болсоң, анда акчаны хочешь не хочешь сага төлөп беришет. Лайк бас, видео менен бөлүшкүлө.